13 декабрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет билдиргенде 13 декабрга караган түнү Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт. Талас облусунун айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын облустарында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Талас облусунун айрым жерлеринде жаан, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Ош облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4 градуска чейин жылыса, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 10-15 градуска чейин жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 3 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 7-9 градус жылуу.